Мамытов Матраимов достугу жөнүндө билбейт экенмин. Бирок Матраимов деген чоң бизнес долбоорда. Анын Кыргызстан аркылуу чоң өлкөлөргө бизнеси тараган. Негизи аны Жээнбеков президент учурунда эле жоопко тартышы керек эле. Бирок Жээнбеков Матраимовдон ажыраса, кара сууну жоготуп, түштүктөн колдоо таппай калмак. Анткени Матраимовдордун кланы чоң. Саясатта Жээнбеков Россия тарапка көбүрөөк ыктаган үчүн да журналисттердин иликтөөлөрүн көз жаздымда калтырды. Азыр деле абал ушул. Демократияны жактагандар Матраимовдун жоопко тартылышын каалашат. Бирок Жапаров менен Матраимовдордун мамилеси бузулуп кетсе, регионалдык карама-каршылык башталышы мүмкүн. Анда Батыштын оюнуна шарт түзүлөт. Мына ушинтип Магнитскийдин тизмеси башталды. Андай тизме Путинге каршы саясат жүргүзүү үчүн Россиянын олигархтарына да түзүлгөн. Ал тизмеге биздеги бир топ элита олигархтар түшүп калышы ыктымал. Азыр аларда коркуу сезим пайда болду. Анткени менен Матраимовдун бай Шадиев Америкада бизнесин жүргүзүп атат. Бирок ага эч ким тийишкен жок. Ошондуктан бул геосаясаттагы чоң оюн. Эми АКШ Кыргызстанга да катуу кирише баштады. Менин оюмча 10-январда шайлоо бүткөндөн кийин чатак башталат окшойт. АКШнын саясатынын артынан биздеги жарандык коом дагы кандайдыр бир күч алды. Негизи эле саясатчылар байлардын көзүн карап турушат. Мындай көрүнүш бир эле Кыргызстанда эмес, Америка, Россияда деле ошол. Бизде саясий чөйрөдөгүлөр байлар менен жакын мамилелеш болуп, алардын тойлоруна чуркап барышат. Эгер Американын азыркы тапта кыргызстандык байларга карата жүргүзүп жаткан саясаты болбогондо, байлар менен эч кимдин деле иши болмок эмес. Жогорку соттун судьясынын кармалышы деле ушуга байланыштуу. Мунун артынан чоң саясий иштер ачылат деген ойдомун. Мындай билдирүү жасап жаткандары туура эмес. Муну менен элдин кыжырына тийишүүдө. Ким аны айтып жатса да, ал элдин колдоосун таппайт. Мындай билдирүүлөр Россия менен Кыргызстандын ортосундагы мамилени ого бетер бузат. Өзүбүзгө Кыргызстандын ичинде Россия менен АКШ бири-бири менен алышып атат. Алар Кыргызстан үчүн күрөшүүдө. Россия, Армения, Украина, Азербайжан, Грузия сыяктуу өнөктөштөрүн жоготту. Молдова менен Беларусь да алардын артынан баратат. Эми Орто Азия өлкөлөрүнөн Кыргызстан, Казакстан чоң саясий оюндун ичинде турат. Майк Помпеонун Твиттердеги өзүнүн баракчасын Матраимовдорду Магнитский тизмесине киргизишкенин билдирүүсү деле мындан кабар берет. Ушул шайлоо процесстеринен кийин өтө сак болушубуз керек. Ичтен ыдыраста Кыргызстанды жоготуп алуу коркунучундабыз. Бир ай мурун АКШнын мамлекеттик департаменти Чыгыш Түркүстандын Ислам кыймылы деген Афганистандагы террордук уюмун кара тизмеден чыгарды. Эгер тарыхка таянсак, Югославиядагы согуш алдында Косоводогу албандардын террордук партиясы тизмеден чыгарылган. Жарым жыл өтпөй Югославия сценарийи башталган. Ошон үчүн Садыр Жапаровду жалпы колдоп, ага саясий ишмерлер, эксперттер жол көрсөтүп жардамдашса, өлкөбүздүн бүтүндүгү үчүн туура болмок.